Сабыр кыл досум. Баарыбыз келе турган жер ушул жер. Айшинеме бир Куран окуп коелганда. О жараткан, ушул Куранды бул үйрөткөн момун мусулман бир туугандарга багыштадым. Ошолордун катарында апама багыштадым. Досым, ошо эртерээк алдын алганда машинаңды сактап калат элем досум. Досум, мен кайгырсаң дагы Айшинемди кайтара албайбыз. Алланын иши экен досум. Айшинеме жардам кылганың, келип Куран окуп турганың. Бул жашоо түбөлүктүү эмес досум. Жакшы элесиңби досум? Жакшы эле досум. Жакшы эмессиң. Жүр, больницага барабыз. Досум, врачтын айткандарын уктум. Эми дарыларыңды постоянно ичип жүрөсүң. Досум, кой турсаң. Өткөн манты саткан балабы? Акырга мантылары калды. Алып коюңчу суранычы. Биз манты сата албайбыз. Барайык шыңылчы. Эмеге кечиресиз? Иним, сен көп кайгырба. Реанимацияга жатты дегени бул өлдү деген эмес. Сен ошол дарыларды таап келсең, буюрса апаңды аман алып калабыз. Макул байке, мен бардыктарын таап келем. Сенде үй бүлөдө барбы чоңураак? Ким бар? Эч ким жок. Атаң каякта? Атам бизди таштап кеткен. Түшүндүм. Сен көп кайгырба. Бар иним. Бар берсин. Уктабай ар таңда уйкуңду жегизге. Мантыларын да сатылып айтат. Башка жумуш кылсамбы? Ой жараткан. Апам аягышына жардам бере көр. Дары дармегине каяктан акча тапсам экен. Ой, картайба көп жаша. Ай, жан апа. Апаке. Siz hala ayğaz. Men işinem. Allah'ım sözsüz şifasını veret. Kıyaldanğanday tanımalıçıların biri olun. Doktor Bayke? Алло. Alo? O Bayke? Tınçılık elevi? Apam жақсы mı? Darılarını бүгін söz салып барам. Сен оора болбо, иним. Бул жерде байкелериң бар экен, дары-дармек алып келип беришти. Жоқ. Siz adaştırып atасыз. Адаштырган жокмун, иним. Байкелериң келип, дары-дармектин баарын алып беришти. Кайсы байкелерим? Менин байкелерим жоқ қо. Тамашаңызды койсоңузчу. Дагы жакшы жаңылык. Апаң көзүн ачты. Gözünü açtı. Hazır barам Bayke. Иним, кыйынчылыктын баары артта калды. Буюрса, апаң акырындан жакшы болуп келатат. Жардам берген байкелер өздөрү жөнүндө бир нерсе айтты. Алейкум. Айтышты? Сол Тети Жиктин апасы ушул жер больницада жатабы? Ооба. А силер ким болосуңар? Биз байкеси болобуз. Эми апасы эмне болуп атат билсек болобу? Апасы азыр бизде жатат, реанимацияда. Акыбалы оор. Бизден кандайдыр бир жардам көргөзсөк болобу? Жардам көрсөтсөңөр болот. Как раз бул баланын эч кимиси жок экен, атасы да жок экен. Анда бизге дары-дармек жазып бериңиз, мен Болгон. Ошол байкең өзүнүн күнөөлүү сезип, сага жардам берүү максатында бардык дары-дармектерин алып берди. Үрүл байке. Ойнайм. Маттын баарын сатып бүттүм. Бизге эле эрте сүйүнүп алган окшойбуз. Неге апам жакшы болду дедиңиз эле го? Ним, бизге да 40 000 керек экен. Апабызды леченияга жаткызыш керек. Байке, табабыз ошо 40 000ди. Билаңызчы байке. Салам алейкум. Бул кылганың туура эмес. Сен эмне акыл үйрөткөн келдиңби? Кана бар экен досум? 40 000 тапканы кетти. Жанагы эки балага. Эгер билип калган болсо, андан жакшылык күтпө. Ал боору керек эмес. Акча дейсиң. Ушул арам акчаң жакшылыкка алып барбайт.
Эгер менин ошол боорукер досум билген болсо, аман калбайсың. Боорукер досуңдун кайагынан коркоюн. Сен главный кырсал кылбасаң болду. Окуп жүргөндө мындай эмес элең го. Сен акча бузуп тур. Тиричилик, акча керек, иштеш керек. Арам акча бир күн түбүңө жетет. Ал эми менин ишим. Мени акчаларым күтүп калды. Макул. О, боорукер. Алло. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мен сиз айткан акчаны таптым. Аха. Кайсыл жактасыз? Ошону берип коеюн. Мен азыр больница жактан чыгып баратам. Болду, больница жакта туруп туруңуз, азыр барам. Макул. Assalomu alaykum. Алейкум ассалам. 40 миңди алып келдим. Өтө жакшы. Боорукер досуңдун кайагынан коркоюн. Тиричилик, акча керек, акчаларым күтүп калды. Негизинде андай эмес болчу. Мен сага түшүндүрүп берем. Барам акчаң өзүнө буйрусун. Эжеке саламатсызбы? Саламатчылык. Эжеке кое турсаңыз. Силер ким болосуңар? Сиздин балдарыңыз бар турбайбы? Ооба. Нурел, Рамис. Ооба, тынчылыкпы? Эмне болду? Эжеке баары жакшы. Сиз менен угушуңуз керек. Балдарыңызга сонун тарбия берипсиз эжеке. Ооба, өзүм тарбия бергенмин. Ал кишини кармадык. Ал кишинин өз жазасын бердик. Балдарыңызга жардам бергеним себеби бар. Мен дагы жакында эле апамдан айрылып калдым. Сизден бир гана суранычым бар. Мен апам үчүн дуа кылып коюңуздарчы. Сабыр кылыңыз. Балдарыңызга мен жөнүндө билдирбей эле койгонуңуз оң. Мен эми балдарыма барайын. Досум, сүйлөштүңбү? Тиги врачка эмне болду? Досум, ал өз жазасын алды. Мага зыян тийбей калды. Досум, мен бар, эч нерседен камсынабаган. Көңіліме толса кер жараттарым, дарылай тапа білсең алақаным. Қадіріңді түшінбей бұл бағында, көп қинады өзіңді бала чағыма. Апамдың ооруп аткан мезгилинде больницанын алдында турганыма көргөн адам болсо ыйлайт болчу. Кызыл зона билесиңер киргизбейт болчу. Мен эптеп септеп жалынып жалбарып, министрдин орун басары болчумун. Эптеп септеп өтүп бардым. Өтүп барып, акыркыдан кирсем апамды көрмөпмүн, бирок киргизбей турат. Жалдырап турам. Бир эле көрүп алайынчы деп. Бир эле кучактап алайынчы деп атам. Бир эле өп алайынчы. Жок, жугат, жукса жуксун, бир эле өп алайынчы. Ошол апам маңдайымда жүрөт, бир бешинесинен өпкөнгө жарап турам. Кучактап апаке мен сени жакшы көрөм дегенге жарап турам. Ошондо апаңдын бешинесинен бир өттүрөм, бүт дүйнөңдү бер десе берет болчу. Ойлоп атам. Балким акыркы жолу жүзүн көрүнгөнмүшүн деп. Анткени көрдүңүздөр, жаш жигиттер кетип калды, жаш аялдар кетип калды. Апам 70ке чыгып калган, өпкөсүнүн 60% жарабай калды деген кабар келгенде чындыгында мен даяр турдум. Жөн эле көрүп калайын деп атам. Ошол жөн апамдын $100 триллион экен, ошондо билдим. Анан телефон чалып калды, карасам апам. Балам келдиңби деди, келдим. Үнү мындай көрөс чыкты. Балам деди. Кайердесиң? Берде кетип кал азыр, батыраак кетип калды. Эгерде кетип калбасаң, мен сага өмүр бою ыраазы болбойм. Ошол жерде жатып дагы мен ойлоп атам, оору жугуп калбасын деп. Апа деген ошондой болот экен.